11 апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо айырмачылык бар. Шаардык кеңешке депутаттыкка талапкерлер партия менен аттанса, ал эми айылдык кеңешке аттанган талапкерлер жалгыздан ат салышаары белгилүү. Ал эми акыркы бул шайлоодо аялдарга 30% квота түзүлгөн. Ар бир кеңеште 30%дан кем эмес мандат аялдарга берилиш керек болот. Мисалы 21 депутаттын 9-у аялдардын квотасына тийгенде. Эмнеге 30%дан ашып калат деген суроо болуп калышы мүмкүн. Анда мындай да, мисалы айылдык кеңешке шайлоодо айыл кеңеште округка бөлүнүп кетет да. Ар бир округда мисалы 4 мандат боло турган болсо, анын 30%дан кем эмес дегенде экөө аялдарга тийиш керек болуп калат. 2 мандаттуу округ боло турган болсо, анда бирөөсү аялдарга тийиш керек болуп калат дагы. Ошондон улам бир 40%дан ашуун аялдардын квотасы болуп калат да. Акыркы 2 жылда Нариман айыл өкмөтүндө депутаттардын катарында аял депутат дээрлик болгон эмес. Коомчулуктагы ар кандай ой пикирлерден улам аялдар мандатын коюуга деле кызыкпаптыр. Бул ирет өтө турган шайлоодо аялдарга өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бизде общий Нариман айыл өкмөт боюнча 30.200 шайлоочубуз бар. Өзү 19 участкабыз бар. Азыркы күндө бул жергиликтүү депутаттарга 8 округка бөлүнгөн. 8 округтан 31 депутат болуп шайланып келишет. Эми аялдар боюнча айтып кетсем, бизде мурдагы депутаттардын ичинен экөө гана аял киши депутат болгон мурда, азыркы күндө. Анан аялдардын саны өтө эле аз да депутаттар. Анан мурдагы жылдары бирден гана болгон. Анан былтыр эле ушул 2 жолу 2 аял шайланып калды, а калган убактарда аялдар шайланган эмес. Ал эми 50 миңге жакын калкы, анын 28 миңден ашыгын шайлоочулар түзгөн Шарк айыл аймагында 16 шайлоо участкасы бар. Аймактан депутат болууга 31 мандат каралган. Алардын 12си айымдарга берилет. Учурда 10го жакын аялдар депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүшкөн. Гендердик саясатты өнүктүрүү максатында бизде 31 депутаттын ичинен 12 аял заты койгонго азыр бизге мүмкүнчүлүк. Ушул мүмкүнчүлүктү эме пайдаланып, аял заты баягы аялдар социалдык маселелерди көтөрүп, ушул нерселерди чечүү максатында бизде бүгүнкү күндө тапшырган аялдар көп. Шайлоодо айымдарга 30% квота түзүлгөн укканда Зебуниса Кочкорова да депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөн. Ал шайланып калса социалдык маселелерди көтөрүп чыгаарын жашырбады. Мурдагы жылдарда ушундай депутаттыкка койсамы дегениме бар эле. Бирок азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аялдар үчүн квота жаратылганын байланыштуу ушу депутаттыкка аттанып жатам. Эми мен биринчи кезекте бу жерде айыл ичиндеги социалдык вопростор боюнча иштешти пландаштырып жатам. Айрыкча жаштар, балдар, аялдар ушулар көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылыш үчүн өз салымын кошом деген ниетим бар да, ошон үчүн аттанып жатам. Маалыматка ылайык, шаарда 78 шайлоо участка, ал эми алдын ала тизме боюнча 151 миң шайлоочу бар. Облус аймагында 512 шайлоо участка болсо, алдын ала тизме боюнча 700 миң шайлоочу бар. Айымкан Исралгызы, Азамбузириков, Ынтымак.